кенчилер сыртқа қарап жөнөсө коопсуз жайга. Биз тескеринчесинче ошо кооптуу жерге барышыбызга туура келет. Жумушубуз ошол. Сүлүктүн көмүрү өзү эң жогорку калорийдүү көмүр деп эсептелет да, бул эң баалуу. Азыр бул жакшы жагы да. Анын эң бул кыйын неме жагы жагымсыз десек болобу жагы бул шахта алдына, жердин алдынан казылат да, башка жактагылардай болуп карьерде экскаватор менен казбайт, адамдын кара күчү менен казылып атпайбы. Ошол учурда бул жогорку калорийлүү болгонуна байланыштуу бул өзүнөн өзү күйүп кетет туруп элечи. Өзүнөн өзү газ чыгып кетет. Анан кийин суу чыгып кетет дегендей бул адамдын өмүрүнө өтө бир кооптуу нерселер мына ушу шахтанын астында болот. 500, 600, 700, 1000 метрге чейинки жерлердечи. Помощно. Анан кийин мисалы үчүн жана ис урганда бул 1-2 дем алганга эле жетет да. 2 дем алганда эле баягы исти жана газды өпкөдө дароо кан катыйт дагы, дароо баягы өпкөн жабылат дагы, адам дем ала албай жыгылат да. Анан кийин мына ушундай бул бир тобокелчиликке салып биздин шахтерлор иштеп жүрөт да. Үй бүлөсүн багайын деп иштеп жүрөт. Балдарын багайын деп иштеп жүрөт. Үйүндө, например, ар бир шахтердин ата-энеси күтүп атат, кичинекей балдары, келинчеги күтүп атат дейт. Эртең менен кеткен шахтер кечинде кайра аман эсен кайтып келеби, кайтып келбейби, бул чоң суроо да. Өтө чоң тобокелчилик иш да. Ошол тобокелчилик иште анда баягы ошо шахтерлордун өмүрүн сактайлы, баягы ушул жерге баягы каражандын кар чырып үй бүлөсүн багам деп жүргөн шахтерлор амандыгын сактайлы деп биздин тоо куткаруучулар кызмат иштеп атат. Бул бизде түштүктө бирөө эле болуш керек, ушу сүлүктү элечи. Ушундай кызмат бар экенин деле көп мындай шахта менен иши жоктор, ушу сүлүктүн көмүрүнөн алыс жасагандар мындай кызмат бар экенин деле билбейт да. Чын айтканда мен деле ушул жерге келгенде ушундай кызмат бар экенин көрдүм да. Жолдаш капитан прав шахтадан түшкөдүр. 200 атмосфера. Жолдаш капитан Улсерден Рахманберди шахтадан түшкөдүр. Атмосфера 200. Оса Улунсай УПР 3 150. Быйылкы жылга жалпысынан 24-жылдын 8 ай ичинде 53 жолу чыгуулар болду. Анын ичинен 4 жолу ушул адам куткаруу иштерине чыктык. Бир завалга, 2 жолу газга уланган кенчилерди куткаруу иштерине чыктык. 40тан ашуу өрттү өчүрүүгө жана газдан тазалоо жумуштарына чыгуулар болду. Пострадавшийді таптылар бы? Байланышқа че? Подземный база байланышта. Базадагылар сүйлөйт. Биз ага сүйлөп жооп кайтара албайбыз да ошол кнопканы беребиз. Бир сигнал бере турган болсок, жок деген белги болот да.
Табылды же жокпу деп мындай күмөндүү айтпайт да, ток этерин айтат. Табылды, биз 2 сигнал беребиз, табылды мисалга. Же 1 сигнал табылбады деп ошондой ошол аркылуу сүйлөшө алабыз. Көп сигнал бере турган болсо, биз значит резервдеги бөлүнчөнү жардамга чакырып атабыз өзүбүзгө. Анан өтө тобокел иш. Биз жанагы кээде видеолорун жөнөтүп калат. Кээде мындай тиякта завал болду, биякта газ чыгып кетти, биякта суу чыгып кетти деп мындай карап отуруп өзүң коркосуң да. Анан бул үчүн да бир эр жүрөктүк керек, кайратмандык керек дегендей ушундай ишти алып барганга дагычы, ушундай иштеш үчүн дагы. Себеп дегенде баягы сиз айткандай эми аппаратура бар, башка бар. Эми ал тынбай иштеп турат, токтоп калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт да, мисалы үчүн. Биринчиден, экинчиден эми бул жерде завалдын алдында киши жатса, ошо кишини сууруп чыгыш үчүн чыгабыз деп аткандардын үстү түшүп кетпейт деп ким кепилдик берет, мисалы туурабы? Тиги жерден кулаган завал бул жерден деле кулайт да, мисалы үчүнчү. Бирок ошого карабастан тобокелчиликке салып түшүп, өзүнүн анан кийин бирөөнүн жашоосун куткарып калып атпайбы? Мисалы бизде азыр мен келгенден бери нөлөбө случайлар баягы аз болуп калды. Бирден экиден болот. Мурда аябай көп болчу экен да. Аябай көп болчу экен. Анан мен статистиканы алып караганда дагы көп учурда ушул тоо куткаруучулар барып куткарып калгандын кесепетинен азайып атат да. Булардын оперативдүү иштегенинен, эртерээк баягы вызовко жеткенинен, анан кийин ошо өзүнүн кесипкөйлүгүнөн, баягы ошондой завалда алда же газ чыгып кеткенде же суу чыгып кеткенде ушундай бир көмгөндүгүнөн баягы ошонун айынан анан нөлөбө случай азайып кетип атат да. Мен укканыма караганда мурда жөн эле бир кичинекей эле бир нерсе үчүн мындай адамдын өмүрү кымбат. Адамдын өмүрү кымбат экен баарыбыз билебиз. Бирок бир арзыбаган эле бир жерден машина таш түшүп кетет же бир нерсе болуп кетет же баягы ушундай учурдан эле мындай көп адамдар өлгөнүн айтышат да бияктачы. Бирок азыр мына эгерде мисалы үчүн бир 100 бир случай болсо, 100 бир кырсык болсо, газ чыгып кетсе, же завал болсо, же суу чыгып кетсе, же өрт чыгып кетсе, мисалы үчүн ошо 100 баягы 100 жолу чыкса биздин куткаруучулар, ошонун 98-и баягы бир жолдуу болот да, 98-inde адамдын өлүмү жок болот да. Себеби ошол газга ууланган кенчи калса жалгыз үмүтү куткаруучуларда болот да. Себеби баардык өмүр сакташ үчүн чыгып кетет. Азыркечи башка кызматтар дагы бара албайт. Азыркечи жалгыз гана ушул куткаруучулар ушул аппараттын атайын жардамында түшүп туруп ошол кенчилерди куткарат. Аппарат бул техниканын бир түрү, темир терсектен, резинкалардан турган нерсе. Эгер ол иштен чыгып калса, булар өз өмүрүн тобокелге салып калат да. Булар ошону билип туруп, ошо жумушту аткарат да. Акбулак көмүр деген шахтада газга ууланып, биздин командир отделение калып кеткен. Адамдардын кырсыктын алдын алабыз деп түшүп, өзү газга ууланып, өзү өлүп калган. Бул аппараттан предельный возможности бар да. Возможно, допустим, концентрация көбөйүп кетсе, аппараттан жардам бере албай калат да. Биз бир гана жердин астында кырсык менен чектелбестен жер бетинде дагы кырсыктын кесепетин жойгонго катышып аттык. Кадамжай районунун Халмион айылындагы селдин кесепетин жоюп, 1000ден ашык адамдарды эвакуациялады.
Ноокат районунда дагы сел жүргөндө биздин кесиптештер ал жерге дагы барып тазалоо иштерин, эвакуация иштерин аткарып келишти. Şaşma. Sesini yap. Tazala, astın tazala, pollaşın. Burada. Burada şişe var. İnşallah. Oo, götür. Skor gel. Бүгүн 2024 жылдын 23 сентябры саат 14:41 чамасында Осо өсөр шахтасында өрттөн атат деген кабар келип түшкөн. 140 метринде өрт чыгып жатат деген маалыматты айтып жатат. Ошол 140 метрдеги ачакка жеткенге аракет кылабыз. Өрттөн жаткан өрттүн ачагын таап өчүрүп 130 метрине бир парусный перемичка илип натыйжада терс окуяга кайтып келдик. Ар 15 карымдан осы жыл зажымалабыз, дем чыгарып ошол бойдон бир темти шашылбастан, өзү дүрбөлөңгө салбастан ошол бойдон чыгып кетебиз. 42-3 жылдын аралыгында биздин куткаруу шаймандарыбыздын тетиктери жаңылана баштады. Автоунааларыбыз жаңыланды. Куткаруучуларга атайын кийимдер тигиле баштады. Анткени мурда ошол тетиктер өз убагында алынбай, биз өзүбүз деле ошол кырсыкка кабылып калган мезгилдер кездешкен. Эгемендүүлүк күнүнүн 33 жылдык мерекеси менен мына ошондой эле Кара Кыргыз автономдук областын түзүлгөн 100 жылдыгы менен куттуктаймын. Канча градус экен? 32-35. Ona çıktı.